Кыргызстан көп улуттуу өлкө. 80ден ашык улуттун өкүлдөрү ынтымак ырашкерликте жашайт. Ынтымакты бекемдеп, улутуна, дини, тилине, социалдык жана аймактык таандыгына карабай бир түндүктүн алдына биригип, камыр жумур болуп жашоону тажрыйба көрсөттү. Бул багыттагы иштерди жаңы нукта ишке ашыруунун жолдору кыргыз жараны жарандардын өзүнүн таануусун өнүктүрүү концепциясында камтылган. Кыргыз жараны концепциясы негизинен элдин биримдигин бекемдөөгө, жарандардын кыргыз жаранда өзүнүн таануусун өнүктүрүүгө алып келет деген бир жакшы максат бар. Ага жетиш үчүн ага мындайча айтканда благоприятный условия, ылайыктуу шарт түзүүгө багытталган да. Ылайыктуу шарт качан түзүлөт? Ал ошо мыйзамдын үстөмдүүлүгү болгондо, жалпы теңчилик болгондо, айкындуулук болгондо, мына ушул нерселердин баардыгы тең ушу биздин кыргыз жаран деп жарандардын өзүнүн таануусун өнүктүрүү концепцияда камтылган да. Кыргыз жараны концепциясы 5 негизги багытта ишке ашырылат. Негизги уран биримдиктүү эл, өнүккөн өлкө. Бул элдин ынтымагын бекемдөө, кыргыз тилин орток тил катары өнүктүрүү, кыргыз жараны түшүнүгүн кеңири жайылтуу жана мамлекеттик органдарга болгон ишенимди жогорулатуу. Жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары, жергиликтүү бийлик органдары, акимдер, мэрлер, айыл өкмөт башчылары жана алардын орун басарлары, ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арасында жерлерде жыйындарды, тегерек столдорду, окутууларды, тренингтерди өткөрдүк. Ушул иш чара планын концепцияны жергиликтүү деңгээлде ишке ашыруу боюнча. Аны менен катар Кыргызстан Калк Ассамблеясынын лидерлери, жетекчилери жана алардын жаштар канатынын алкагында дагы тиешелүү иштерди жүргүздүк. Муну менен катар Маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлигинин кызматкерлеринин демилгеси менен эл биримдигин бекемдеген кыргыз жараны концепциясынын логотиби да иштелип чыккан. Логотип эгемен мамлекеттин эли бир түндүккө биригип, ынтымакта эркин өнүгүүнү туюндурат. 2026 жылга чейин эсептелген кыргыз жараны жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясы жөнүндө жарлыкка президент өткөн жылы кол койгон. Аны ишке ашыруу максатында концепция кабыл алынып, мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Нургүл Жумабекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.